Политклиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы шайлоо жана форма 2-ни жокко чыгаруу керекпи же жокпу деген маселенин айланасында сөз кылабыз. Бизде бүгүн мейманда политолог Табылды Акиров. Мына алдыда парламенттик шайлоо жакындап калды. Ошол азыркы күндөрү мисалы жана номер 2 форма боюнча катталуу деген көйгөй жаралып атат. Сиздин оюңузча ушул маселени кандай чечиш керек? Бүгүнкү форма 2 менен проблема болуп атканы бул ошо шайлоо кампаниясына керектүү мыйзамдардын чийки экендиги көрсөтүлүп жатат. Албетте форма 2 бул болуш керек. Себеп дегенде ар түрдүү баягы ситуациялар болуп калат. Үй бүлөдө бирөө куда тосуп калат, же болбосо бирөө кудага барып калат, же болбосо айылына барып калат. Ушундай бир ар түрдүү баягы жагдайлар болот да. Же болбосо командировкада болуп калат. Анан ошондо эгерде шайлоочу шайлоого катышкысы келсе, албетте ал сөз жок түрдө жанагындай өзүнүн шайлоо участкасынан өзүн чыгарып алып, жанагы открепительный талон деп атышпайбы, ошону алып барып туруп, анан башка ошол өзү барган шайлоо участкасынан ошо катталып, анан ошол жерден шайлоо күнү өзүнүн жанагындай добушун берип койсо болот да. Бул мына ушундай негизде ушул жагдайларды эске алынып, ушундай мыйзам кабыл алынган, мыйзамга норма киргизилген. Бирок бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, мындайча айтканда саясий партиялар жанагындай ушул форма 2-ни аябагандай көп пайдаланып атышкандыгы маалым болуп атат да. Аябагандай көп. Мисалы үчүн Кочкордон Бишкекке алып келип жатат деген бир Facebook'та маалыматтар жүрөт. Башка жакта деле ошондой бир шаардан бир шаарга, же болбосо бир райондон бир районго, бир айылдан бир айылга ошондой мындай шайлоочулар көчүп жатат да. Бул эми өтө мындай туура эмес көрүнүш. Биринчи кезекте бул албетте жана шайлоого катышып аткан кандидаттардын мындай туура эмес аракетке барып аткандыгын көрсөтөт. Себеп дегенде эми ал баягы шайланып калайын деп, бирок өзүнүн участкасынан ошончо добушту ала албай калам деп, анан башка участкада, же болбосо башка жанагы кандидаттын участкасындагы өзүнүн туугандарын, жек жаатын, же болбосо жакындарын, тааныштарын ошол алып келип өзүнүн участкасынан добуш бердиртип, анан депутат болуп калайын деген мындай аракет болуп атат да. Бул жерде саясий партиянын рейтинги, же болбосо ошол кандидаттын рейтинги жөнүндө сөз жок. Бул жерде жасалма түрүндө ошол кандидаттар өздөрүнө рейтинг жасап, жанагындай партия, же болбосо жанагындай политсовет аларга тапшырган 5000 добушпу, же канча 6 7 добушту алып берип, кандидат болуп калайын деген эле аракет болуп атат да. Ал эми жалпы мындай дүйнө жүзүндөгү тажрыйбада албетте анда бул мындай туура эмес. Дүйнө жүзүндөгү шайлоолордо партиянын рейтинги, биринчи кезекте партиянын лидеринин рейтинги ошолор эсептелет да. Анан ошондуктан калган кандидаттар дагы ар бир район болобу, область болобу, жергиликтүү өздөрү шайланып жаткан участкаларда өздөрүнүн рейтингине жараша жанагындай добуштарды алыштары керек да. Анан мына ошондо бул мындай шайлоо аябагандай туура өз нугунда жүрдү десек болот да. Эми бүгүнкү күндө ошол кандидаттардын дагы рейтинги начар болуп атат райондордо, өзү коркуп атат утулуп калыштан. Анан кийин ошентип жанагындай
жекжат тааныш жана башкаларды баягы көчүрүп келип добуш берүүгө өткөрүлдү. Себептен да мыйзамда ошондой норма киргизилип калган. Баягы мындай шайлоочу каалаган жеринен барып баягы добуш берсе болот дегенчи. Мына ошону одоно мындай колдонуу жүрүп жатат десем болот да. Эми азыр ушул номер 2 форманы жокко чыгаруу жөнүндө да сөз жүрүп атат. Бул жагы кандай болуп калат? Эми мыйзам кабыл алынганда, мыйзамда ошондой норма бар. Анан жанагы кандидаттар, саясий партиялар шайлоого катышып атканда алар алдын ала билишкен ошондой мыйзам да ошондой норма бар экенин, анан ошондон пайдаланып кетсек болот деп, анан бирин көрүшүп, кандидаттар дагы бири-бирин көрүшүп, анан ошондой аракеттерге барып атат. Анан мыйзамды бусуп жиберүү дагы өтө кыйын. Анан кийин мисалы үчүн шайлоочулар дагы ошол жакка азыр мындай открепительный талонду алып, тияка барып башка участкка отуруп калышты. Эми аларды кайра кайтарыш дагы болбойт да. Себеп дегенде мынакей жакында типографиядан бюллетендердин баары чыгат, шайлоо бюллетендердин баары чыгат. Анан алардын баары тең өзүнүн эсеп чоту менен ар бир участкага канча шайлоочу болсо ошончо баягы бюллетен болуп бөлүнүп, анан таркатылат да. Анан азыр эгерде кайра ошолордун баарын тең алып өз ордуңарга баргыла, мындай болбойт экен дей турган болсо, анда шайлоо кампаниясы таптаза үзгүлтүккө учурап шайлоо да болбой калышы мүмкүн. Себептен тилерди кайра азыр өз участкаларына кетириш дагы мындай көп проблемаларды жаратат да. Мына интернет жанагындай компьютерге салыш керек эмне дегендей көп бир машакаты көп болот. Ошондуктан азыр мындай шайлоо процессин токтотуп алуу бул мындай таптаза туура эмес болуп калат да. Анда шайлоо үзгүлтүккө учурап, шайлоо болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан өтө этият менен мындай аракеттениш керек, мыйзамдарды оңдош керек, жаңы нормаларды киргизиш керек. Же болбосо жанагындай саясий партияларга ушундай көп негизде жанагындай форма 2-ни пайдаланууну баягы чектөө керек. Өтө көп мындай форма 2 нормасын пайдаланбагандай кылып. Жана башка ушундай бир жаңы жолдорун ойлоп табыш керек да. Болбосо албетте адам деген адам өзгөчө Кыргызстан, мына КМШ мамлекетиндеги элдерде өтө көп байкалат. Ошо мыйзам туура бар, бирок ошо мыйзамды мындай өтүп аттап кетсе болот деп, анан ошондой жолдорун издей беришет да. Бул эми туура эмес. Биз мындай цивилизациялуу жол менен жылганга аракеттенишибиз керек. Коомубузду да ошондой цивилизациялык жолдор менен жылдырганга аракеттенишибиз керек. Ошого мындай жаңы саясий маданият керек. Партияларга дагы рейтинг аркылуу утуп алууга өтүш керек. Мына ошондо анан баягы бизде шайлоолордо мындай конфликттүү ситуациялар болбойт деп ойлойм. Ошол партиялар, сиз азыр айтып кетпедиңизби, өзүнүн рейтингиси менен алдыга чыгыш керек депчи. Анан азыр могу партиялардын программалары да жарыяланбады. Ошолордун арасында ошондой жогору рейтингдегилери бар бекен, ошол өзүлөрү чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болгондору. Эми азыркы шайлоо өтө мындай кыйын абалда өтүп жатат десем болот. Себептен мына пандемия болду. Анан өтө мындай кыйын өлкөдө абал түзүлдү дагы. Анан партиялар дагы ушул шайлоолорго жакшылыктуу баягы дайындана албай калды. Программаларын дагы баягы мыкты
жаза алышкан жок. Көпчүлүк программаларда мындай эсирдик эле баягы менталитеттеги адамдар, экономисттер жазып койгон баягы эле ураандар болуп калган. Мындай бир дагы программада мындай жаңы нукта баягы жазылган нерселер байкалбайт да. Бирок албетте мен айтып коюшум керек, мисалы үчүн презентация кылганда программалардын ошо бир болдун кандидаты өзүнүн программасын мыкты баягы презентация кылды да. Анан башка программаларда деле мисалы үчүн жакшы жерлери бар. Мисалы үчүн жана биримдикте идеологияга баягы басым жасалып атат. Бирок алда сынга кабыл алынып атат. Либералдык идеологияны мына мекеним Кыргызстанда айтып атышат. Бирок алардагы мен программаларын көрдүм. Мындай айрым пункттары жанагындай тиги убадаларында, мисалы үчүн бүтүндөй Кыргызстанга өтө көп жана мындай заманбап ооруканаларды курабыз деп атат да. Бирок ошол эле учурда мындай ал ооруканалар мындай бекер болбойт экени билинип турат да. Мындай мамлекет аны баары бир каржылай албайт. Акча. Негизги маселе акча болот. Андай болсо ошол өздөрү шайлоочуларга сунуштап атат, бирок ошол шайлоочулардын баардыгы тең ал жерден баягы дарылана албайт. Ал жерде жалаң гана жанагындай бай, акчалуу адамдар гана дарыланат. Анан бул мындай коммерциялык негизде өздөрү да бизнесмендер болгондон ошондой негизде программа сунуштап атканы көрүнүп турат да. Өздүнүн жанагындай идеологиясына туура келген, коомго, элге жакын эмес болуп калгандыгы да көрүнүп атат да. Бирок баары бир мындай булар мындай идеологиялык негизде программа жазып атканы бул Кыргызстан үчүн жакшы. Биз баары бир ошондой идеологиялык партияларга өтүшүбүз керек болот. Азыркыдай Коктоголоттун идеологиясы же болбосо региондун же болбосо уурунун идеологиясын көтөрүп чыккан, биримдигин даңазалаган партиялардын бизге кереги жок. Анан мына ошондой негизде болгондо жанагындай кыйын абал болгондуктан партиялардагы шайлоого жакшы дайындана албай калып, анан ошого жанагындай тизмелери дагы мындай анча эл каалаган, элди канааттандырган деңгээлге жетпей калгандыктан ошо форма 2ге айласыздан булар дагы өтүп атат да, эптеп мындай парламентке кирип калуунун далалаты менен. Бирок албетте бул туура эмес, себеп дегенде мындай көпчүлүк жанагындай партиялардын баардыгы эле форма 2-ни колдонгон жок. Анан ошондуктан жанагындай талаш маселелер чыгып атат. Бирок албетте биз бул жерде мыйзамды жаңылатып, өзгөртүп, жаңы жоболорду киргизип, чектеп, ошол форма 2-ни чектеп, ошондой негизде бир аракет кылбасак, азыр эми эгерде биз кечке ушундай ар түрдүү талаптарды кое берсек, албетте бул эмеге шайлоо кампаниясына доо кетип, мындайча үзгүлтүккө, шайлоо кампаниясын үзгүлтүккө алып келип алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан жакшылап мындай аракет кылыш керек. Анан борбордук шайлоо комиссиясы дагы эң алгач алар дагы ошол абалды карап, форма 2 көбөйүп баратканын көрүп, ошондо эле башында булар жанагындай кандайдыр бир чараларды көрүп, же болбосо чечимдерди чыгарып койсо болмок да. Мисалы үчүн сот аркылуу же кандай мындай азыраак болгондой кылыпчы. Анан президент болсо өзүнүн позициясын айткан, баардык коомчулук билет. Ошол мэрлерди, акимдерди, область жетекчилерин мындай чогултуп, кыска чакан топ менен баягы коопсуздук кеңешине өтүп, анан ошол жерде баардыгына тең баягы мындай ушул маселе болуп атат. Коомчулукта партиялар өзгөчө көп мындай
форма 2-ни колдонгонго аракеттенип атат. Ал эми силер болсо отурасыңар, эчтеке кылбай, кандайдыр бир чараларды көрбөй деп аларга катуу сын айткан. Бирок эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындай эмнегедир буга мындай каршы бөгөт койгон аракеттерди көрсөтө алган жок. Бүгүн азыр мындай көрсөтсө дагы жетишсиз болуп калды алары. Ошондуктан бүгүн ушул форма 2 проблемалары чыгып жатат. Шайлоого ушу аттанган 12 партиядагы ушул Борбордук шайлоо комиссиясына, улуттук коопсуздук комитетине ушу кайрылышыптыр да. Ушул эми кандай жыйынтык, ушу боюнча кандай жыйынтык чыгышы мүмкүн? Эми бул деген ушундай да, шайлоо, ар бир шайлоодо кандайдыр бир проблема болот. Анан ошол проблеманы коом чечиш керек болот. Биз бүгүнкү шайлоолордо дагы ошо форма 2 бул чоң өзгөчө бир проблема болуп жатат. Ошондуктан эми азыр кандай чечим кылат билбейм, бирок кийинки шайлоолордо форма 2-ни сөз жоктур да жоош керек болот. Же болбосо буга кандайдыр бир жанагындай чектөөлөрдү киргизиш керек да. Эми жоюп койсо деле болот, себеп дегенде Кыргызстан боюнча мисалы үчүн командировкада же болбосо башка бир жакта кудага барып же болбосо кудадан куда тосуп дегендей мындайлар баары бир аз болот, болуш керек. Бир 2000-3000 адамдын тегерегинде болушу мүмкүн. Эми аларга балким ошол форма 2-ни менин оюмча алдын ала, мисалы үчүн шайлоого чейин бир жума мурун же болбосо ошол эмеге ошол сапарга узаардан алдында добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берип койсо деле болот. 2 жума мурун, 1 жума мурун добуш берип койсо деле мүмкүн. Себеп дегенде батыш өлкөлөрүндө өзгөчө мына чыгыш Европадагы өлкөлөрдө мисалы үчүн шайлоо процесси бул 3 күн жүрөт да. 5-күнү башталат. Анан урнаны эч ким тийбейт. 6-күн, 5-күн кечинде калат, мурна эч ким тийбейт. 6-күнү кечинде калат, урна эч ким тийбейт. Себептен 8-де ачылат, кайра 8-де жабылат. И жекшемби күнү урнаны ачып, жанагындай санап, анан добуштардын жыйынтыгын айтып атат да. Биз деле ошого көнүшүбүз керек. Эми бул жана форма 2 менен добуш бергендер, командировкада сыртта жүргөндөр баары бир 2000-3000 болуш керек өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча. Ошондуктан аларды балким 2 жума мурун эле алдын ала добуш бердиртип койсо менимче туура болот. Азыр дагы ушул баарына каршы добуш берүү деген дагы маселе чыгып атат да. Ушул баарына каршы добуш берүү, ушун анын натыйжасы кандай болуп калат? Баарына каршы добуш берүүдөн коркпош керек менимче. Коом эч убакта баарына каршы добуш берүүдөн коркпош керек. Себеп дегенде бул өтө мыкты көрсөткүч. Себеп дегенде жанагындай мына биз азыр бар партияларды сындап атпайбызбы? Мына тизмеси жаман, программасы жаман деп, анан кийин криминалдарды кошуп алган деп, ошондон баягы коом баарына каршы добуш беребиз деп бир бөлүгү уже бөлүнүп калды да. Бирок эми баягы тажрыйбада, күнүлүк тажрыйбада баарына каршы эч убакта утуп албайт. Бирок ошол эле учурда баарына каршы бул эгерде деңгээли баягы саны аябагандай көп болсо, анда бул жанагындай саясий партияларга, лидерлерге өтө чоң сабак болот. Себептен ушунча миңдеген жанагындай шайлоочуларды биз мындай өзүбүзгө тарта албай калдык деп, анан кийинки жанагы шайлоолордо алар сөз жок түрдө тизмесин туура түзгөнгө аракеттенет, программаларын мыкты жазганга аракеттенет, программаларын мыкты презентация кылганга аракеттенет. Ошентип, мындайча айтканда, коом талап кылып аткан жанагындай нормаларга, талаптарга
жакын саясат жүргүзүп калышат да. Жана программалар тууралуу дагы мындай учкай айтып кеттик, 1-2-3 мисалды 1-2-3 партияны айтып кеттик. Эми баарына тегиз бололу ошол шайлоого аттанып аткан 16 партиянын ичинен мындай көзгө толумдуусу программалардын арасынан да белгилеп кетсеңиз, ошо кайсы партиялардыкы бар экен? Республикада жанагындай жакшы жактары бар. Мисалы үчүн жана бизнести өнүктүрүү боюнча же болбосо кредиттерди берүү боюнча аябай жакшы мындай позициялары бар. Бирок ошол эле учурда жанагындай саясий системаны өзгөртөбүз, анан коопсуздук кызматын таптаза жок кылабыз деп атышат, же болбосо жанагы конституцияны өзгөртөбүз деп атышат. Мындайча айтканда, мындай коомго күтүлбөгөн бир чоң сунуштарды сунуштап атат. Анын аркасында эмне болуп кетет? Ошонун негизинде мамлекет үзгүлтүккө учурап калабы? Мына ошондой маселелер дагы баягы каралып атат да. Анан мисалы үчүн реформа партиясында да бир топ мындай жакшы позициялар бар. Аларда башка партияларга караганда аларда жанагындай иллюстрацияны жакшы коюшкан. Иллюстрация толук бойдон болуш керек деп атат да. А башка партияларда болсо андай эмес, алар кайсы бир деңгээлде иллюстрацияны айтып атат. Анан андай болбойт, бардыгына тең бирдей болуш керек. Ошо менимче реформа партиясынын жанагындай иллюстрация позициясы аябай жакшы. Дагы эң начар программа бул Иман Нуру менен жанагы Чоң Казаттын программасы. Аларда өтө деле көп мындай жаңылык деле жок. Ошонусун байкадык. Өзүнүн презентациясында деле 3 эле позицияны айтып атышат, калгандарын айта да алышпайт да. Ошондой негизде болуп атат. Ошол эң байкагандарым эле. Ошо партиялардын арасында мисалы мурдагы убадаларын аткарбай туруп анан кайра дагы азыр жаңы убадаларды берип чыгып атышпайбы? Анан ошолордун рейтингине тескери таасир берет да. Ооба, эгерде ал баягы ошол атаандаштары ошолордун баарын чукуп чыгып айтыш керек да. Мисалы үчүн баланча партия өткөндө мындай убада берди, азыр мындай убада берип атат, булары аткарылган жок деп ошолордун баарын айтып чыгыш керек да. Бирок бир да партиянын аларды айтып чыкканын көргөн жокмун, уккан жокмун. Ошондуктан баягы ал мына азыр жаңы партиялар, жаңы жанагындай лозунгдар, жаңы программалар болгондуктан көпчүлүгү шайлоонун башында эстеп атышкан. Азыр болсо баары тең ошондой жаңы маалыматтар чыгып кеткенден кийин алар унутта деле калып калды да. Анан ошого тиги партиялардын рейтингине балким аз-маз тийиши мүмкүн. Ага тийгенден дагы жанагындай ушул 6-чакырылыштагы партиялардын парламенттин мындай өтө деңгээлинин төмөндүгү күчтүү болуп атат да. Өтө катуу терс таасир берип атат да. Менче ошо партияларгачы мынакей катуу Фейсбукта ачсаңыз деле, сот тармакта ачсаңыз деле ошо парламентти жанагындай чимкирик эмне, ошол партияларды да чимкирик деп ошентип аябай катуу сындап атышат да. Мына ошол жагынан программага караганда ошол жагынан аябай көп залал алып атышат. Демек эмне экен? Демек парламентке келген партиялар дайыма өздөрүнүн күчтүү экенин, деңгээлин, мыкты деңгээлде экенин көрсөтүп турушу керек экендигин мына турмуш, тажрыйба өсү көрсөтүп жатат да. Анан мисалы үчүн кээ бир партиялар республика партиясында ошол мурдакы программасын алдыга жолдоп атпайбы? Мурдакы программасын эле жаңылап, анан биз ошол боюнча кетип баратабыз. Мынакей жаңыладык, мына позицияларды аткардык. Эми жаңы программаларды кошуп туруп, башкаларын да аткарып беребиз деп ошондой убада кылып атышат да. Мындайча айтканда, жанагындай аткарылбай калган позицияларын
жаап коюп атышат, мындай коомго айтып, биз эми жаңы позицияда аткарабыз деп. Бул партиялардын мына 7% добуш алышы, анан региондордон дагы 0,7 алышы керек экен. Мына ушулардын баары жанагындай экинчи форманын көбөйүшүнө дагы ушулар таасир берип атабы? Жок, ал эч кандай таасир бербейт. Бул жерде партиянын жана тизмеге киргенде ошол мындай убадалашканда, мисалы үчүн ар бир кандидатка 5000 добуш, балким 7000 добуш алыш керек. Эгерде ала албай калса, анда ал тизмеден чыгат дагы, аркасындагы жана ошол добуштарды алган адамдар алдыга жылып келет да. Ар бир кандидат ошол партия тапшырган добушту алып берем деп, анан кийин жанагындай өзүнүн тууган уругун, дос тамырын баарын таап, издеп, көчүрүп келип, өзүнүн участкасына коюп, анан ошол эметип атышат, баягы шайлатабыз деп атышат да, шайланып алабыз деп. Бул эми туура эмес, мындай бул ошо партиянын уюштуруучулук маселелери туура эмес коюлгандыгын көрсөтөт. Себептен мисалы үчүн кандидат өзүнүн Кыргызстан боюнча туугандарынын баарын, дос тамырын баарын тең бир тизме кылса, ар бир кандидат, анан ошолорду көрүп туруп, жана штабтар ошол кайсы райондо кимдер бар, биздин партияга кимдер иштейт деп, анан сенин кандидаттың мынакей бизде, сенин тууганың кандидат бизде, ошондуктан силерди бизге иштесин деп баарын чогултса деле ошондой эле добуш алышмак да. Бирок бул жерде жанагындай жеке кызыкчылык болуп атпайбы? Сен мага мынау 15-20 айылдан мынанча добуш алып бересиң деген баягы норма туруп атат. Анан ошондуктан ушундай баары баягы өзү, ар ким өзү үчүн иштеп кетип, анан ошол форма 2-нин проблемасы чыгып атат. Азыр могу административдик ресурс дагы колдонулуп атат деп айтылып келип атат. Анан буга чейин ошол айрым көрүнүштөр жазаланбай калганы дагы ошо чыгып атат. Мисалы, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков боюнча дагы ошондой тиешелүү мындай жаза берүүчү чечим чыккан жок, ышыкка чыгарган жок деп айтылып атат. Анан буга чейин апрель айында жергиликтүү шайлоолорго дагы ошо болбой калды го, бирок ошол шайлоонун алдында жанагындай массалык каттоо жөнүндө да сөз болуп кетти эле. Булар жөнүндө дагы ушундай кандай тиешелүү чечим чыкпай калды да, ушулардын баардыгы таасир берип атат окшойт да. Эми административдик ресурс бул Кыргызстанда Акаевдин учурунан бери эле колдонулуп келатат. Бирок барган сайын азайып келатат. Мына Кыргызстан 2 жолу революция болду. Балким ошонун сабагы Бакиевдин учурунда дагы административдик ресурс өтө катуу одоно колдонулуп, ал жанагындай 71 мандат алып алганда парламентке. Бир күндүн ичинде ал Ак Жол деген партияны регистрациядан өткөрүп туруп 71 мандат алган. Бирок мына 2 революция өткөндөн бери административдик ресурс азыраак колдонду. Атамбаевдин учурунда деле административдик ресурс аз колдонгондуктан жанагындай СДПК өзүнүн көпчүлүк добушун ала алган жок. Бирок баягы клон партиялардын негизинде чогултуп отуруп, мындай көпчүлүк добушка ээ болуп атты да. Азыр деле мындай административдик ресурс, мен ойлоп атам, ошо жанагы шайлоо күндөрү административдик ресурс аз колдонулат. Балким бир 10%, 15% тегерегинде колдонулушу мүмкүн, бирок мондай мурдакыдай катуу колдонулбайт. Ал эми БШК жанагындай чечимдерди кабыл алып атканы, ал эми ошол жердеги мүчөлөрдүн өздөрүнүн жанагындай добуш берип атканда, аларда канча жылдан бери, 10 жылдан ашык убакыттан бери ошол жерде отуруп иштеп атышат, баардык мыйзамдарды билишет. Анан депутаттар менен да аябай жакшы мамиледе болуп алышкан. Анан 2-3
чакырылышта депутат болуп алгандан кийин аларда балким алар менен аябай жакшы камыр жумур болуп алган, жеке симпатиялары бар. Ошонун негизинде жанагындай тиги добуштарда жанагы өтпөй калып атат да немелерчи. Анан бирок кандай гана болбосун биз акырындык менен ошол мындай коомго жат көрүнүштөрдөн мындай ажырап баратабыз десек болот. Мындай административдик ресурс акырындык менен калып атат. Анан бирок баары бир ошо мына борбордук шайлоо комиссиясы дагы алардын мүчөлөрү дагы кийин жагында мындай мүчүлүштүктөрдү кетирбей калат деп ойлойм. Себептен энди 70 жылда жер жаңырат, 50 жылда эл жаңырат дегендей жаңы муун келатат. Мынакей азыркы эле парламентке келаткан кандидаттарды карасаңыз, көпчүлүк партияларда жаңы жүздөр. Ошондуктан акырындык менен биздин дагы адамдардын аң сезимдери өзгөрүп, биз дагы ошондой батыштык баалуулуктарга, моральга келебиз. И бардыгы тең мындай бири-бирин сыйлаган кандидаттар, шайлоочулар кандидаттарды сыйлаган бир коомго келебиз. Ошол шайлоо таза өтпөйт деген маанай болуп атат да. Эми биз ошол таза өтөрүнө ишене алабызбы? Шайлоо таза өтпөйт деген маанай аябай көп. Ошондуктан жанагындай баарына каршыбыз деген коомдун бир бөлүгү шайлоо мындай тизмелер чыккандан баштап эле шайлоочулардын бир бөлүгү баарына каршы добуш беребиз деген бүтүмгө келип алышкан да. Алар эч өзгөртпөйт. Мына менин коңшуларым канчалор менен сүйлөшүп атабыз. Бирөө дагы өзгөрткөн жок. Өз оюн ошол баарына каршыга добуш беребиз деп атат. Ал эми айрым мындай баягы коңшуларыбыз алар ошол кайсы бир партияларды тандап ошолорго добуш беребиз деп атат да. Мындайча айтканда ошол саясий партиялардын өзүнүн кемчилигинен келип чыкты да. Булар эгерде тизмени коом каалагандай түзгөндө же болбосо ошого жакын түзгөндө, программаларын мыкты кылганда мындай маанай жаралбайт болчу да. Албетте азыр коомчулукта өтө көп ошондой маанай басымдуу болуп атат да. Эми президент бардыгына ылайыктуу болуп атат. Мисалы үчүн шайлоочуларга дагы, тиги партияларга да, партиялар каалагандай тизмелерин түзүп атат. Мисалы үчүн Акаев же Бакиев же Атамбаевдин учурундай болуп тизмеге кийлигишип кеткен жок. Бирок ошондой болсо дагы партиялар өздөрү эл каалагандай кылып тизмелерин түзүп, эл каалагандай кылып программаларын жаза албай, анан ошондой мындай шайлоого терс маанай жараткан абалга алып келишти да. Терс маанай жараткан. Эми албетте кайсы бир деңгээлде мындай кемчиликтер кетет, кайсы бир деңгээлде мыйзам бузуулар да болушу мүмкүн. Мынакей азыр түштүктө кече жакында эле эки кандидаттын жанагы эмелери, шайлоочулары үгүт иштерин алып барып жүргөн адамдар ортосунда чыр чыгып чатакташып кетти. Кече эки кандидат дебаттан кийин чыгып мушташып кете сактады. Ошондойлор болот эми. Бирок менин оюмча мындай жалпы лап келгенде шайлоо тынч эле өтөт го деп турам. Сиздер менен Политклиника медиасынын сереп берүүсү болду. Биз бул жолу алдыдагы шайлоо жана форма 2-ни жокко чыгаруу керекпи же кереги жокпу деген теманын алдында сөз кылдык. Бизде мейманда политолог Табылды Акеров болду. Программаны мен Айгүл Бакеева алып бардым. Саламатта калыңыздар.